Үй бүлөлүк бюджет. Бюджет бул киреше жана чыгышыларды пландаштыруу. Ал канчалык туура түзүлсө, келечектеги финансылык ийгилик да ага жараша болот. Статистикага таяна турган болсок, Кыргызстандын калкынын 3/1 көбүрөөгү өз киреше чыгашасын эсептебейт. Ал эми жарандардын 20% канча акча алып, канчасын коротконун деги эле билбейт. Үй бүлө бюджетин түзүүдө ай ичинде канча киреше таап, канчасы коротулгандыгын так эсептеп алуу талап кылынат. Үй бүлө бюджетин түзүүнүн болжолдоо мисалы төмөндө келтирилген. Ошентип, үй бүлө бюджетин туура пландаштыруунун төмөнкүдөй 8 эрежеси аныкталды. Чыгашаларга көз салуу, максаттарды тактоо, жеке бюджетти пландаштыруу, белгиленген ар бир максатка өз-өзүнчө акча топтоо, күтүүсүз жагдайлар үчүн да каражат караштыруу, жеке керектөөлөр үчүн да каражат калтыруу, майрам күндөрүн, белек алууну да эске алуу, карызга акча албоо. Акырында тапкан акчаны дароо коротуп салбастан, зарылчылыгы жок чыгымдарды кыскартып, акча топтоого, башкача айтканда инвестиция алууга үйрөнүү зарыл.